Анан күн помощь берип атабыз деп элдин баары эле айтып атат. Именно биздин Токмокко эч кандай күн помощь бергенде көргөн жокпуз. Биз калп айтсак мына калай калп элдин баары турат эшиктин алдында, баары айтышсын. Мен канча жолу кайрылдым, мэрияга чалдым, жана тез эмесим жанагы линия эмнеле 112 горячий линияга чалдым, ага вообще эч ким албай койду. Соцзащитага чалдым, албай жооп бербей койду эч кимиси. Биз силер эме кылбайбыз деп эч кимиз жооп берген жок, телефондорун жана жазып коюшкан эч кимиз жооп берген жок. Үйгө мен мисалы үчүн 3 балам менен үйдө отурам. 3 балам бар, не берем. Келин уулум иштебейт. Мен экинчи инвалид группадамын. Анан мага эчтеке жардам болбогон үчүн ошого кайрылгам. Анан тамак ашыбыз тартыш чынын деле. Элдин баарына берип аткан помощь бизге берген жок. Орда бүтөт. Бул орда бүтөт. Анан акыры жүрүп күч келет. Күчтө мен депутат болом деп келгендин баарын иштерден айдап туруп жоготобуз. Депутат жогорку кеңешке шайло деп келет го. Мына ачык бирөөнү да колдобойбуз, бүттү, айдайбыз. Түгүлүп да бүттүк. Кайда ошо депутаттар келип жардам көрсөткөн. Ал акыбалың кайда деп сурап койдубу? Мына ошол. Бюллетенин таратса, ар бир үйгө кирип таратат. Колдоп койгула. Колдо деп жалдырап келишет. Жазып койгула деп. Күн помощь келгенде эч кимис телефон караганда жок. Карап турган жок биз жакта. Мисалы үчүн чүй Токмокто караган жок, бир киши да караган жок. Жок, чүйдүкүн айтпа, сен өзүңүздүкүн айтчы бала. Микрорайонда. Микрорайон бир токол кемпирдер туулгандардай болуп баарыбыз отурабыз мына. Берген пенсиясы бокко жарабай калды. Сияс 35 сом мына. Карточка качан 35 сом болду эле. Мына. 3 сом пенсия алат экенсиз. Иш жок отурабыз мына. Мына мен пенсионермин. Алган пенсиям бокко да жарабай калды мына. Айтты го, пенсия алгандарга эчтеке жок деп коюптур. Соцзащитадан пенсия алган кишилерге эме күн помощь бербейбиз деп коюптур. 3000 сом эмнеге жетет? Ошону айтпайсыңбы? Ар бир жаранына. Кайда баланча миллион международный организация тияк бияктан келип атат деп атат. Ошонун баарын жеп атат өзүлөрү. Жок да, жок болду. Пенсияга 1000 сом келет, 1700. Ошону айтпайсыңбы? Болду жок калды мына. Тамак жебейбиз. Жанагы эмчектиги аласыз, күнүгө сүт алабыз, памперс алабыз, жаңы төргөн балдарыбыз бар мисалы үчүн. Алар эчтеке жардамы жок. Жардамыбыз ойлоп койгон киши. Тамак ашын эле берсин, алган эптеп табарбыз. Өзлөрүнүнө отурат депутаттар, мени чогулуп койшун. Ошону деле актысыз Мен президентке да ушу сөздү айтмакмын. Кыргыз элин жыргатып атабыз, багып атабыз. Мисалы чүй Токмокко микрорайон эленер, бир да караган жок. Президенттин өзү келсе ушу сөздү айтмакмын. 3000 сом эмнеге жарамаган, эч ким эчкимге жарабайт. Мисалы бир мише un аласың, бир картошка аласың, ошо менен кайра отуруп каласың. Муну деле жей беребиз, картошка. Башка тамак аш деген болуш керек да балдарга. Балдардын баарын суюй салып койду, иштебегиле деп. Мисалы үчүн бир балам жоргодо иштейт. Аны вообще отургузуп койду. Бишкекке вообще киргизбей койду. 3 баласы бар үйүндө. Келинчеги иштейт, өзү иштейт. Мына отурат, иштеке жок отурат. Ага эптеп мен пенсиямдын жарымын ага берем, жарымын өзүм алам. 2 балама. Эмне кылам башка? Иштеке кылган жокпуз башка. Келген баягы мына горк кеңешке депутат болобуз. Голос берип койчу дегендер каяка жогонду? Мына өткөн созуптагы өткөндөгү горк кеңештики өткөздү, голос берип. Бирөө басып келди ошо депутат чөйрөйлөр. Горк кеңешин да шайлабайбыз, ачыгын айтайын. 1000 сомго алданбайсыңар мына. Биз Токмоктун шаарынын 1-3 микрорайонунун тургунумун. 30-үйдү мисалы. Мен пенсияны 2000 сом пенсия алам. Үйдө 6 кишибиз. Ошол эмнеге жетет? Бизге бир да жолу жардам болгон жок эч жерден. Даже карап да койгон жок эч ким бизчи. Эч ким башыда ооруган жок да, эмне болуп атасыңар? Жаткыла деди, жатабыз, Кудай берет деп анан жардам дейт, анысын да көргөн жокпуз. Балдар менен мына терезени карап коебуз, балконго чыгабыз. Тиги эме айткандай тиги жетим баладай болуп отурабыз. Ошого биздин суранарыбыз ошо 3-чү микрорайонду, Токмоктогу 3-чү микрорайон, 1-чи микрорайондогу ушу жетпеген пенсионерлерге көңүл буруп койсоңор, ошолорну биз суранат элек.